Пайгамбарларга Алла Таала өкүм кылгандан кийин бир канчалык бир жагылыш кылган болсо, алар ошол замат кемчиликти мойнуна алат дагы Алла мени кечир деп кечирим Аллага жалбарат. Мына ушул пайгамбарлардын тарикасы, мына ушул салихиндердин тарикасы, мына ушул мусулмандын тарикасы. Бир кемчилдик болсо, ал жерде үзүр айтпаш керек. Лима үзүр керек эмес. Кемчилдик болдубу? Ката менен кетти, иттик менен кетти, мени кечир деш керек. Түшүнүңөрбү? Кемчилдикти күнөөңдү моюнга албастан туруп, кайра эле ага каршы чыгышлык Алланын өкүмүгө башкага бул эң жаман нерсе. Бул шайтандын тарикасы. Шайтан ушинтирген адам баласына. Бүгүнкү күндө да инсандар бар, күнөө кылат, чоң күнөө кылат, бирок күнөөнү кылган айтсаң мойнуна албайт. Кайра сени менен урушат, талашат, шайтан ага жолдор өргөтөт. Бул шайтандын жолго түшкөн инсандар, Алла сактасын. Чыныгы инсан күнөө болсо, иттик менден кетти, мен күнөө кылдым, туура эмес кылдым, мени кечир деш керек. Мына ушул пайгамбарлардын, салих инсандардын тарикасы.